Баласы жаман чыкса дейт, атасы жакшы болсо дагы дейт, ат үстүнөн ит кабат деп коет. Баласы жакшы чыкса, атасы жаман болсо төрдө отуруп сый табат деп коет. Ошон үчүн балдарга көп болушу бербеңиздер. Баланын каалаганын берүү, каалаганын жедирүү, ичирүү, бала кыйналганда, анча-мынча бир проблемага түшүп болгондо болушуу баланы жакшы көрүүгө кирбейт, бул баланы бузууга кирет. Тура айтып атат кече-кечеке. Мен баламды багып атам. Сен бак дейт. Атты бак, итти бак, кушту бак, тоокту бак, баланы тарбияла. Москвага кетебиз, тияк-бияка кетебиз. Аларды айыптабайлы, байкуш жөн кеткен жок, жыргандан кеткен жок. Ал жактан каалаган жиберип атат, акча жиберип атат. Бул жакта керек болсо жеке менчик мектептерде окутуп атат, курстарга алып барып атат. Ичем деген ичирип, жегем деген жедирип атат. Бирок ошол балдарга бул таасир этеби, этпейби? Бул башка кеп. Анан багып атам дегенди тарбиялап атам деген менен айырмалабыз керек. Чындап эле итти деле, кушту деле, питти деле баксаң болот. Бирок адамга тарбия өзгөчө керек. Адам тое турган нерселер бир эле оюн менен, тамак эмес, адам мээримге тоюш керек. Байкасаңыз, менин бир кызым бар, мышыкка окшош. Келип алып эле ушу канча 24 саат кучакташсаң, ошо 24 саат боюнча кучактап жүрө берет. Буягыңа өтүп бир мышыкты эркелеп, буягыңа өтүп бир мышыкты эркелеп. Дагы чоң кызым керек болсо аны өпсөң анча жактырып берет. Адам табиятары башка болот экен. Эми ошол кызыма мүмкүн болсо көбүрөөк кучакташым керек. Кучактаганың, жылуу сөз айтканың, бетинен жыттаганың бул мээримиңдин өткөнү, мээримге тойгозгонуң экен. Адам баарына тоюп, бирок мээримге тойбой калса, адам дагы суу сыяктуу. Физикадан бергендер билет. Суунун сыйымдуулугу деген тематиканы. Жайы менен күндүн жылуулугун сиңире берет, сиңире берет, сиңире берет, кыштын күнү ошону кайра чыгарат. Анын сыйымдуулугу аябай жогору. Адам да ошондой. Эмнени сиңирсе кийин ошону чыгарат. Комплиментти сиңирсе, комплимент чыгарат. Жакшы сөз сиңирсе, жакшы сөз чыгарат. Зомбулукту сиңирсе, зомбулукту чыгарат. Уят сөз сиңирсе, уятты чыгарат. Ошондой эле мээримди сиңирсе, мээрим чыгарат. Азыр биздин балдар жакшы сөзгө тойбой калып атат. Аны бир далили ушул. Үйгө барса деле бирдекени апасы изде дейт, таппай калса сен тапчы белең деп баштайт. Каякта десе асманды карабай, жерди кара, азыр мен барсам өлтүрөм деп айтат. Каякта апа десе мен чөнтөгүмдө дейт. Мойнуңду жулуп коем дейт. Бирдеке кыла албай калса сен качан колуңан келчи эле, качан деп атып, баланын өзүнө болгон сый урматын, ишеничин талкалап коюп атабыз. Мектепке келгенде деле анча-мынча ачуу калтырганда эшек, чочко адам болбойсуң, 2 коем айдап чыгам, өлтүрөм, көмүп таштайм, кирпичиң күйүп таштайм деген сөздөр айтылып кетет. Баланы 10 жол эшек десең, ошого ишенип алат экен, мен эшек эле экенмин деп. 11 жыл айтат экен, эжеке мен ишендим, мен эшекмин деп. Ошентип отуруп генийлерди эшек кылып коюш оңойлуу болуп атат. Мына Кулатов атабыз азыр музейине барабыз. Кулатов атабыз шахтада иштеп жүргөндө дагы министр Кулатов, төрага Кулатов деп жаза берчү экен. Көрдүңүзбү? Адамдын клеткалары адамдан буйрук күтөт. Кандай сөз сүйлөсөң, кандай буйрук берсең ошону аткарат. Ошон үчүн балдарга көбүрөөк жылуу сөздөрдү айталы. Антен десең байкуш эжекелерден эмне үчүн жылуу сөз чыкпайт? Анткени булар да жылуу сөз укпайт. Мейлі ал бала бакчанын эжекеси болсун, мектептин эжекеси болсун, мектептеги директор, завучтар алтынын берекем жакшы деп атасың, сен өтө жакшы адиссиң, өнөгүң жакшынакай экен, бүгүнкү маанайың жакты, бүгүнкү сени сүйлөгөнүң жакты дегендерди уккандар азыр эле болсо керек. Кагазын гана бүт кабак түйкөмөй, кабак бүркөмөй. Японияда жүрдүм, алар мындай жылмайып жүрөт, бирок адамды карабайт. Америкада жүрдүм, алар адамды карап, тааныбаса деле көзүңө көзүң чагылса хай деп жылмайып өтүп кетет. Ушундай сүйүнөсүң, кечки адам издейсиң, мен да бирөөнү хайдап коеюн деп. Германияда жүрдүк, алар деле жылмайып жүрөт экен. Англияга барган жок, бир англичандарды да көрдүм, алар да жылмайып жүрөт экен. Бүт дүйнөнүн проблемасын чечкен бир эле кыргызстандыктар болуп калды, байкасаңар. Ушул жерди жазып коюш, ушул жерди 1 сантиметр көтөрүп коюш, бир тыйын кетпейт, ушунчалык оңой нерсе. Ошол да бизге кыйын болуп барат. Өзгөчө үйдө аталар аялдарга комплимент айтканда, эжекелер ошол сөздөрдү балдарга чыгарып бермек. Алар силерге комплимент айткан качан билесиңерби? Үйлөнөрдүн алдында. Алтыным, берекем, жаным, сендей сулуу жок, сендей кыйын жок, жүзүң панардай, өзүң жанардай, мурдуң комуздай, оозуң оймоктой, кашың карлыгаштын канатындай, сен үчүн өлүп калам, мага тий деп атып, тигенден баштап комплимент жок. Бир эле комплимент бар, тамак ажаң бышат деген. Эштен кирип келип, ошончо кылып канча иштерди бүтүрөсүң, бир кийим жерде жатып ошону көрөт да. Мына эмне алып койгон жоксуң? Бу жерде адам барбы же жокпу? Элдин катынын көрсөң көзүң күйөт. Үйдө кайнына күтүп турат. Сенден көрө Асаны кызын алып берсем болмок, кечке телпектеп мектепте жүрөсүң, айлыгың болгону 8000 деп. Келип алып да кагазын жазат. Себеби эртеси завуч менен директор турат, кабак кашын бүркөп. Анан бир жакшы сөз укпаса байкуш, кыжалат болсо, мугалимдерден кайсыл жакшы сөз чыгат. Ошого бул жерде эркектер турат, анча-мынча эркектер турат.
айтат қой жана кудулардын бирөөсү, кыздар кызгалдактар, эркектер кокорткенектер деп. Бул деле ошондой көзгө көрүнүп атат. Тарс эткендин баардыгы тамаша. Бирок ушул жерде турушат, ушу досторго айтыңыздарчы, комплимент айта турган жылгыла алышыны деп. Үйрөнөлү. Аз кече балдардан сурап атам, үйүңөргө барсаңар, атаңар апаңарды карап алып, "Жаным, мен сени сүйөм" десем, эмне деп ойлойсуңар? Десем, жаш балдар ич эзилгиче күлдү. Мына булар көрдү. 1-2 класстын балдарынан бери күлдү. Анткени алар өмүрүндө уккан эмес бул сөздү, Кудай кааласа укпайт дагы. Анан таң каласыңар дейм, кантип баланы көбүнчө сүйөм деп айткан эми туура эмес деп өзүңөр деле айтасыңар. Бирок ошол эле атасы, ошол эле апасынын баласынын көзүн чийин деп сөксө, о, нормальный эркек. Өзү кайсыл туура эмес. Өзбектердин киносун кара, мен сизди sevemem, баласынын көзүн айтып атат. Орыстарда карагыла, дорогая, я тебя люблю, без тебя не могу, ты мне нужна как воздух и вода деп айтышат, туурабы? Англисче darling, I love you so much, I cannot survive without you, please don't leave me дегендерди айтышат. Түркчөнү карагыла, көрүп атасыңар, азыр жеңелдердин эң жакшы көргөн жана Кемаль деген жигит. Ben seni seviyorum Allah için дегендерди айтышат. Бала чаканын көзүнчө эле. Кыргыздын сүйөм деген угул экен. Сүйөм дегенде кичине соям деген окшоп кетет. Ошон үчүн айта турган, аялың айтпасаң бул сөздү кимге айтасың? Ушул сөздөрдү угуп турса, аялдардан жаман сөз чыкмаган эмес, жаман сөз чыкпагандан кийин жакшы сөз чыгат, жакшы сөз чыккандан кийин балдарга ошол сөз сиңет, ошондон өткөн мотивация жок, ошондон өткөн көңүл көтөрө турган нерсе жок.